Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ошо кечиңиздер менен айтат экен, байыркы өнөр өчпөгөн басылган сайын көктөгөн, илгерки өнөр өчпөгөн ийилген сайын көктөгөн деп мынакей ошол байыркы илгерки өнөрдү алып жүргөн ар бир талант ээлерин, маданият кызматкерлерин бүгүн ар дайым биз чай үстүндө сырдашуу программасына чакырып келебиз. Бүгүн дагы кадырлуу конокторду чакырып, сиздер менен бирге теле көпүрө аркылуу сиздер менен маектешмекчибиз. Андыктан биздин программа менен бирге болуңуздар. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин чай үстүндө сырдашуу программасынын биз менен тыгыз кызматташкан бул Пиала Голд чайы. Пиала Голд чайын биз баарыңыздарга сунуштайбыз. Себеп дегенде муну алып ичкенден кийин даамын сезесиздер, билесиздер. Ал эми мына ошол Пиала Голд чайын ичип, биз да бүгүн ошол чай үстүндө сырдашуу программасында баарлашабыз, сүйлөшөбүз. Бүгүн кайсыл конок келди десеңиздер, адаттагыдай биз ырчыларды, баягы маданият өкүлдөрүн чакырып маектешкенди жакшы көрөбүз. Бүгүн болсо кино тармагында кененирээк баарлашабыз. Себеп дегенде учурда баардык кино театрларда мыкты кыргыздын уулдары кинолорду жаратып, өз күйөрмандарын таап келет. Бүгүн да ошол Камкор деген жаңы тасма эл алдына чыккан турат. Жакынкы күндөрдө мына ошол тасманын жабык көрүлүүсү болот. Ага чейин биз ошол тасманы жараткан, ошол ийгиликтерди жаратып келаткан Камкор киносунун режиссеру Рыскелди Замирбек уулун чакырып отурабыз студияга. Ассаламу алейкум. Рыскелди, кош кел. Дегенде биздин көрүүчүлөр менен бир саламдашалык, анан ошол кино жөнүндө кененирээк сүйлөшөлүк. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргызстандыктарга ысык салам. Кандайсыздар? Келип алдык деп коелу. Келип калдык. Бүгүн ошол урматтуу телекөрүүчүлөр, Камкор бул драма жаатында тартылган тасма экен. Ошол боюнча кененирээк сүйлөшөбүз. Ал качан тартылган, кандай багытта тартылган, кимдер тартылган, эң башкысы эми Рыскелди кинону тартардан мурда идея керек, анан идеядан мурда дагы баягы башкы ролдорду ойногон актер, актрисалар керек дегенде, режиссер катары, коюучу режиссер катары өзүңдүн ойлоруңду айтсаң, бул идея каяктан пайда болду? Ким аркылуу сунушталып, ким аркылуу тартылды? Бул жерде бул Камкор тасмасында биринчиден коюучу режиссер Улук Байбаев, автордук чыгарма, ошо Улук Байкенин өзүнүн сценарийси. Анан 2022-жылы ноябрь айында башталган, жазуу иштери башталган. Анан 2023 августта бүтүрүп, даярданып, ошо 2023 сентябрда баштадык. Актерлорду күчтүү актерлор бар, профессионал актерлор бар. Тандадыңар. Актерлорду тандоодо кастинг менен тандайсыңарбы же баягы ошол образды, ошол ролду аткарыла турган баягы ушу театрда иштеген көрүнүктүү бир актерлор деле сунуштап көрөсүңөрбү? Бул жолкусунда бизде ушул тасмабызда спонсорлор болгон жок бизде. Расул Бекмамбетов продюсерибиз өзүнүн күчү менен аракет кылып, биз дагы команданын күчү менен тартып бүтүрдүк. Бул жерде командада основной составда 5-6. Анан актерлор бизге жардам берди. Сөзүнүн ачыгында. Баягы гонорар гонорарды алган жок да? Жок, айта албайбыз эми алды, алган жок деп. Бирок бизге жардам берди. Кыскасы биз разы болдук, аябай. Баягы биздин шартыбызга көндү, шартыбызды түшүндү да. Жаңы тартып келатасыңар, колдоо катары, эми жаштар болсо колдоп коелу, ушул киносун тартып койсо, мүмкүн ошол кинонун артында бир силердин дагы бир жылдызыңар жанып кетеби деген жакшы ойдо. Албетте алар бизге аябай ишенишет, анткени буга чейин да биз башка тасмаларда иштешип жүргөнбүз. Анан биз өзүбүзчө бир тасма ушундай жараталы деди элек деп оюбузду айтканда, жок дебей, Темирлан Исманбеков агайыбыз, Жеңиш Исманов, Өмүрбек Назаралиев, Элдияр деген байке бар. Тюста городской Тюс театрында иштейт. Малика Абдразакова, Ажара Уланова. Ушул биздин основной состав актерлорубузга убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Тасманын аты Камкор деген экен. Эми Камкор деген менин түшүнүгүм боюнча бирөөгө баягы көмөкчү, жардамчы, боорукер бир адамды элестетем да. Анан
эмне үчүн бул тасманын аты камкор коюлуп калды? Же ошо кинодо ошол баягы сценарийде ошол бир жакшы бир ийгилик жараткан адамдын же болсо образ барбы? Бул кинодо камкор бул башкы каарман болот негизи. Анан негизи бул камкор үй бүлөлүк сөз. Башка үй бүлөдөн тышкары мындай колдоно албайт деле болушуң керек да, мисалы. Досуңа камкор болуп дегенде эч да окшошпой калат. Үй бүлөңө камкор бол дегенде бала чыган кара деген. Балага камкор болуп, ошондой эле бул үй бүлөлүк тасма болгондуктан Кудай буйруса 10-октябрдан баштап баарыңыздар көрсөңүздөр болот. Ата менен кыздын ортосундагы мамиле, башкысы жылуу мамиле. Ошону биз болушунча бир чагылдырганга аракет кылдык. Ошону менен бирге кичинекей өсүп келаткан биздин балдарыбызга кандай тарбия бериш керек, кандай жол менен жана өз ата-энесинин тарбиясы керек эң башкысы. Биз ошол нерсени айткыбыз келди. Анда Рыскелди мындай кылалы эми, баягы ошол тасма кандай тасма болду деп биздин көрүүчүлөр да азыр мүмкүн кызыгып карап жаткан болуш керек. Биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн ошол тасманын кыска трейлери бар экенбиз да. Ошол тасманын кыскасын көрөлүк, анан кайра маегибизди уланталык. Чолпон, эл атама барып келебиз. Эми балким небересин көрсө бизди кечиреттир. Эми кантсе дагы небереси го. Буюрса ал күн келе жатар, көрөбүз го. Акыры менин алдыма келген экенсиң да. Сен бул кыздын бир тал чачына тең эмессиң. Мунтай атасы билсе, сен эмне болосуң? Билесиңби, экөөбүздү кошуп туруп, жеткирүүчү жерге жеткизет. Бул жердин кожоюну мен. Сендей бандит чөрөйлөр менен далайын сындырган. Бул кат деле калтырып, калган кийимдердин баарын алып кетиптир. Алакмакты тауып, алдыңызга өзүм алып келем, шеф. Чолпон, сулуу, акылды кыз болчу. Ошондой аялды өлтүргөнгө кантип колуң барды дейм да. Бала деген ата-эне үчүн кандай кымбат экени. Ата-эне үчүн бала кандай бийик экенин эми сездим. Сука, тышта куралды. Siz baldı gitmeyiz. Dayım oynatız mı? Gitmeyim. Daim oynadım sen. Мына эми тасманы көрүп алдык. Кыскасы баягы үстүртөдөн бир түшүнүктүү болду да. Негизи тасма тартыш деле бул оңой иш эмес. Баягы клипмейкерлер айтып коет го, клип тартыш оңой иш эмес. Ал жерде бардык нерсени жаратыш керек депчи. Ошол эле азыркы тасмада көрүп аткан жамгырды жаадыруу, мүмкүн кар керек болсо кар жаадыруу дегенде я. Ошол жерде мыкты иштер жүрөт да. Чындыгындачы өтө кыйынчылык менен тартылат десек болот. Эми клип 3 мүнөттүк. Ал эми бул болсо тасма деген 1 саат, 1,5 сааттык. Кандай кыйынчылыктар болду тасмада? Негизи кадрга жамгыр мындай чыныгы жамгыр, жашоодо жааган жамгыр окшошпой калат да. Анткени камеранын күчү кичине көздөн эмерээк болот, күчү азыраак болот. Анан ошондуктан биз жамгыр кантип жаадырсак болот деп мурда жанагындай суу ташыган машиналар менен эптеп жаадырып жүрчүк. Кран менен. Анан азыр бул жолкусунда биздин күчтүү агайыбыз Руслан Орозалиев, художник күчтүү агайыбыз бар. Ошол менен чогуу механизация жасап чыктык. 7,5 метрлик темирден болгон. Анан ошол менен чыгарып, ошо негизи физика боюнча 7 метрден ашкандан кийин ушу жамгырга окшоп түшөт экен да, сууларчы жерге майда-майда болуп. Анан биз ошентип бир сценабызды тарттык, бир чоң сахнабыз бар эле. Ошо кинодо основной сахнабыз. Жамгырда. Негизги сахнабыз бар эле. Анан ошону тарттык.
актерлорубузга да чоң рахмат. Ошонун алдында жатып 1 саатка жакын аткарып беришти. Эми ал баягы көзгө көрүнгөндө 1 саат менен болгон анын ар бир дубль болот. Ооба. Андан эле ашып кетти, 2 саатка созулуп кетеси керек, Сөзсүз түрдө анткени ал жерде суу болуп, бир 7 сааттай жүрүштү баш аягы актерлорчу. Анан биздин эми шартубузга байланыштуу замена кийимдерибиз жок. Актерлор бир эле кийим менен 7 саат кургатты албайт дагы, биз талаада жүрөбүз да. 7 саат түндө суук, анан айла жок. Ушундай аларда биздин шартубузга көндү, башкысы силер неге мындай деп нааразычылыгын билдирген жок. Тартып алдык. Эң башкысы бул жерде баягы тартылган актерлордун колдоосу силерге абдан күч кубат берген экен. Себеп дегенде эми азыр бекер окат жок да. Бир тойго барсаң деле гонорар сурайт, канча сом бересиң, канча сомго барып ырдап берем, канча сомго сүйлөп берем, Анан эми кино деген бул абдан эле кыйын иш. Ошончо кинодо образ жаратыш керек. Ошол баягы режиссердун ишенимине толук кандуу аткарыш керек да. Анан агайларга ыраазычылык билдириш керек экен чындыгында ошол актерлорго, актрисаларга. Буюрса мынакей 10 октябрдан баштап жабык көрсөтүүсү 10 октябрь, андан кийин бардык кинотеатрларда. Элге 10-унан баштап кетет, ага чейин жабык көрсөтүү болот. Ага чейин болот, 10-унан баштап бардык Кыргызстандагы кинотеатрларда камкор кино тасмасы көрсөтүлүп баштайт. Кудай буйрса, көрүңүздөр келипсиз. Азыркы убакта элдин ошо кинотеатрларда баягы кызыгуусу кандай киного? Жаштардын өзгөчө. Азыркы учурда мындан 10 жыл мурдакыга салыштырмалуу иргелип отурат. Эми биз бул биздин коммерческий биринчи тасмабыз, бирок буга чейин биз фестивальный тасмалар тартып жүрчүк. Чакан. Кыска метраждуу, жанагындай эл аралык деңгээлдеги тасмалардын таймашына катышып жүрчүбүз. Анан ал жактан жеңиштерибиз бар, сыйлыктарыбыз бар. Анан коммерческий тасманы биринчи жолу азыр практикабызда тарттык, Кудай буйрса. Өзүн актабайбы деп турган чак экен да. Жок, эми биринчи орунда негизи ал андай деле коркунуч бар, бирок ал коркунуч биринчи маселе эмес биз үчүн, ачыгын айтканда. Эми биз үчүн каражат биринчи маселе болсо, анда биз ушунчалык күтүп, кыйналып, акчабыз жок болсо дагы окшоштуруп 1 жыл тартпайт болчук да бул тасманы. Биз жакшы кылгыбыз келди, жакшы чыгаргыбыз келди. Эчтекебиз жок болсо дагы күтүп убакыттарды колдон келишинче пайдаланып чыгарып жатабыз. Эң башкысы баягы тасма баягы сапаттуу. Сапаттуу болсун. Өзүнүн сапатына жооп берет. Тасма тартууда ошол баягы техникалар дейбиз, бүт өзүңөрдө барбы? Анча-мынчасын баягы арендага алып, башка мамлекеттен баягы режиссер менен сүйлөшүп, же операторлор менен сүйлөшүп, техникаларды эми күчтүү техника менен тартылган кино баягы экранга чыкканда эле жарк этип көрүнүп калат, Мисалы азыр көрүп атабыз го, күчтүү Кыргызстанда мыкты тасмалар тартылып атат да. Ошол эле күчтүү аппараттар менен, техникалар менен. Анан силерде кандай болду ал жагы, жетишкен жагы? Бизде ушул суроо биздин студияга негизи эле биздин командага көп берилет. Техниканы кандай кылып атасың, барбы, эмне деп. Анан бизде флешкабыз дагы жок, жада калса тартуучу мисалы үчүн. Анан биз арендага алып тартып аттык, ижарага алып. Светти башка бирөөдөн алабыз, камеранын көзүн башка бирөөдөн алабыз, объективин. Ушундай эле дагы башка каражаттарын, ошолордун баарын ижарага алып аттык. Бүт ошол ижарага. Ижарага алдын. Ал эми ижара акысы деле кымбат болсо керек, Азыр эми мен билгенден бир тойго бир камераны той тартып келейин деп сурасаң, бир кыйла эле акча берет да. Жозо фотоаппарат сурасаң, ал жерде эми канча техника менен тартасыңар да силер? Көп бизде мындай болду. Негизи ага мындай чыныгы көз караш менен карап келгенде көп акча кетет да, аябай көп акча кетет. Биз операторубуз Азиз Шайлобаев ал дагы өзүнүн тааныштарына, билиштерине салып, ушундай жол менен алып атты. Режиссерубуз, коюучу режиссерубуз Улук Байбаев, продюсерибиз Расул Бекмамбетов. Айта берсек, бул кинодо эмгектер аябай көп, негизичи. Аябай көп. Чын ыраазычылык билдиребиз, аталбай калгандарга дагы
киного салым кошкон адамдар чынында көп. Биз аларга ыраазыбыз. Биз эсибизде. Биз унутпайбыз эч качан. Жакшы. Эми кинонун баягы чыгымына өтсөк, бизди кызыктырган нерсе ушул да, силерге деле ошол көп суроо болот болуш керек. Канча чыгым кетти, анан ал нерсени эми кино баягы чыккандан кийин өзүн өзү акташ керек. Ал жерде силердин баягы эмгек акыңар, баскан турганыңар, ичкен жегениңер дегенде, сыр болбосо канча каражат кетти, анан кайра эми ошол актайбы өзүн? Бардыгы Алладан болот, бардыгы Кудайдан болот. Бирок бул жерде главный эң башкысы биздин максатыбыз ушул тасмабыз бир жок дегенде бир аз болсо дагы адамдардын жүрөгүнөн бир орун алып, тарбиялык маани берип, азыр кичинекей балдар бар, ата энеси өсүп жаткан, ошолорго таасирин берсе, жок дегенде элге кабыл алуусу жакшы болсо, акча өзүн актап берсе, биз аябай сүйүнөбүз. Чын, анткени биздин акчабыз жок эле тарттык. Продюсерибиз Расул Бекмамбетов чынында бул жактан сурайт, тиги жактан сурайт. Ушинтип отуп, карыстап, ушинтип отуп тарттык, бирок баарына Кудайга шүгүр бүтүрүп алдык. Эми эл чечет калган. Эми эл таразалап, эл сынчы элден көрөбүз, эми элден күтөбүз. Себеп дегенде мына жакында чыгып аткан тасмалардын бири ошол Бейжинен таман алдында деп чыкпадыбы? Анан ошол убактарда мен билгенден кинотеатрларда көрүүчүлөрдүн саны абдан көп болду да. Бул ал эмес, ошол эле Казакстан, Өзбекстан, биздин чет мамлекетте да коюлуп жатты да. Анан бул баягы бир барган киши ошол кино жагып калса, мүмкүн алда реклама кылып коет, жакшы кино экен. Азыр эми элдер сураштырып калбады, кайсы кино жакшы, кайсы киного барсак, көбүнчө жаштар киного көп барат азыркы убакта. Анан кайсыл киного барсак ошонтип эле баягы реклама тарап кетти да. Бейшенен алдында таманда деген кинодо деле мына ошонтип эле элден баягы бирине бир айтып отуруп эле реклама тарап кетти. Мүмкүн эми бул силер жараткан фильм, силер жараткан тасма жакшы бир элге тарап кетсе, мен ойлойм, ийгиликтүү эле болот депчи. Анан бул тасма ийгиликтүү болуп, өзүн өзү жаап, силердин баягы өзүңөрдүн баягы оюңардагыдай болуп калса, кайра дагы башка бир тасмаларды тартуу пландар барбы? Сөзсүз түрдө. Токтойбуз да? Сөзсүз түрдө. Негизи өзүңүз айта кеткендей эле эл таразалайт. Негизи Бейшене деп деле айтып атасыз. Бардык жагынан төп келишкен чыгарма. Тартуучу топ дагы, ошондой эле качество жагынан дагы ыраазычылык билдиребиз. Аларга да биздин Кыргызстандагы киночулардын бардыгы өсүүдө азыр. Ушунчалык иргелип отуруп, деңгээлибиз азыр жогоркуга уже чыкты. Жетип калды. Жетип калды. Анан бардыгына ийгилик каалайбыз. Бирөөнүн тасмасы жаман же бирөөнүн тасмасы мындай деп айткандан алыспын. Тескерисинче кыргыз тасмасы учурда өнүгүүдө. Анан биз дагы Кудай буйруса ишибизди токтотпойбуз. Биз буга чейин тартып келгенбиз. Дагы тартып беребиз элге. Жакшы. Эми ыр боюнча сүйлөшөлүк. Ошол Гүлжигит Сатыбековдун бир ырында силердин тасмаңар саундтрек катары кеткен экен. Ал Гүлжигит байке силерге өзү сунуштады, ушуну саундтрек кылалы деп. Силер сунуштайсыңарбы же? Ушуларыңызга биздики дал келет экен. Ушуларга саундтрек кылып, клип кылып чыгарсак кандай болот деп. Ачыгын айтканда башка болмок саундтрекчи, башка жазылып аткан, башка чыгарма даяр болуп калган болчу. 70% бүтүп калган болчу саундтрек. Анан бирок бул Гүлжигит Сатыбековдун ырын аябай жактырып жүрчүк, биздин кинонун эме жанрына окшош. Туура келет, аябай сонун деп коюучу режиссер, автордук сценарист ошо Улук Байбаев экөөбүз сценарий жазуу учурунда дагы, даярдануу учурунда дагы угуп турчук да. Анан ырчынын атын айтпай эле коеюн, тилекке каршы ар кандай себептер менен саундтрегибиз бүтпөй калды, чыкпай калды ар кандай себептер менен. Анан бизге бул ыр жагып жүргөн Гүлжигит Сатыбековдун ыры. Ушуну койдук, сунуш кылдык, жок деген жок, дароо макул болуп. Ошол күнү келип, биздин саундтрекке тартылып, ырын дагы алып келип берип, силерге ийгилик деп кетти. Гүлжигит Сатыбековдун ырлары учурда эми хит болуп жаткан убагында мүмкүн ошол ыр аркылуу дагы силердин киноңор хит болуп кетиши мүмкүн,
Азыр ошол ыр бар экен бизде. Ошол ырды чогуу көрөлүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол Камкор деген кинонун саундтреги Гүлжигит Сатыбековдун бир жакшы чыгармасында көрсөтүлгөн. Аны сиздер менен биргеликте көрөлүк. Жашоо ушундай бирөөлөргө жага албай өтүп кетесиң. Турмуш ушундай турган сайын ушей берип чүнчүп кетесиң. Тагдырың балким ушундай чак жазылган. Билбесем ойлор ушундай, көңүл ушундай. Үзүлсөң улана албай калып кетерсиң. Сүйүү ушундай, арман болуп калып кетерсиң. Турпатың сенин ушундай, бактыңды колдон учурбай. Билбеймин жашоо ушундай, алыстан бир жарыгай көрүнөт, шола болуп төгүлөт, билбесем бактың ушундай. Ушундай өтүп кетсе көз жашыңды бир күн төгөрсүң. Өмүр ушундай, жашоого бир жарык этип кайра өчөсүң. Кармагын учурбай. Мынакей чындыгында баягы ар нерсенин ийгилик жаратуу баягы аз астан болот да. Шарт эле баягы бийиктикке жетип кетиш өтө кыйын да. Азыр эми силер өзүңөр айткандай баягы коммерческий деп атасыңар, багыттагы алгачкы тасмабыз депчи. Бул тасмада жалаң баягы тартуу жаатындагы команда жаштар окшойт. Мен билишимче. Негизги бөлүгү Азиз, башка дагы бир Кадыр сыяктуу мисалы да. Сен өзүң мисалы. Негизги бөлүгү жаштар. Токтогулдан окшойт менин билишимче. Токтолго кетсем болот, Жетигенден болот. Коюучу режиссерубуз Улук Байбаев. Токтогулдан. Аябай таланттуу мырза, өтө
Кудай буйрса жумушун көрөсүздөр. Азиз Шайлообаев бул ушунчалык таланттуу оператор. Көп кинолордо иштеген, буга чейин кыргыз тасмалардан бир 30-40 тарткан толук метраждуулардан. Анан Расул Бекмамбетов Таластан болот, продюсерибиз. Ал байке биздин талантыбызды сыйлап, талантыбызды баалап, бизди колдоп жатат учурда. Жалгыз ошол байке колдоп жатат. Анан медиа өнөктөштөрдөн сиздер колдоп жатасыздар, кино бүткөндөн кийин Жетинчи канал, ЛТР, ошондой эле этно медиа. Ошондой биздин командада негизги бөлүгү жаштар, анан кирип чыккан иштегендер, мисалы боёк берген, кийимдерди караган, мисалы ушундай кесиптер көп да кинонун ичиндечи. Баш аягы менен бир 20-30га жакын. Ошондой адамдар бизге сырттан келип иштеп атышты, башка проекттерден келип, биз чакырабыз, келип алар келип иштеп кетишет. Бардыгы ошол киного керектүү адамдар. Бардыгы киного тиешелүү адамдар. Баш аягы менен команда бир жок дегенде 15-20 киши болуш керек да, бир кинону тартыш үчүн, жок эле дегенде. Биз ошонун жок дегенде бир кичинекей бөлүгүн толтуралы деп 10 киши, 12 киши кылып тартып аттык. Жакшы, мына ошол кинолор азыр кинотеатрларда, борбордо, райондордо, анан областтарда, шаарларда кинотеатрлар бар да. Аларга кино жетет бардыгыначы. Анан көбүнчө мына айыл жер кезиндеги окуучуларга, бул баягы тарбиялык багыттагы кино болуп атпайбы? Драма болуп атат. Анан айылдагы окуучуларга, мектеп окуучуларына, мүмкүн айылдагы жаштарга жетпей калат да көбүнчөчү. Бул баягы театрларда, шаарларда, райондордо коюлуп элечи. Анан баягы кээ бирки кинолор айыл жер кезине чейин барып калып аткан учурлар бар да. Айылдарда, мектептерде коюлуп. Анан бул мүмкүн биздин көрүүчүлөр дагы, биздин баягы айылдагы көрүүчүлөрүбүз дагы биз жака дагы ойлоп болду экен ушул тасмалар деп дагы бир суроо жаралып аткан болуш керек да. Барабы негизи айыл жер кезине коебуз, ага жетишпейсиңерби? Негизи планда жок болчу, бирок биз чектөө койгонбуз. 12 жаштан ашыккан өспүрүмдөн баштап көрүп башташсын. 12 жаштан ылдыйларга көрүүгө болбойт деп. Бул кино драма кино. 12 жаштан өйдө чектөө койгонбуз да. Анан мектептерге менин оюмча барбайт, маданият үйлөрүнө сөзсүз түрдө барат. Региондорго, райондорго сөзсүз түрдө кино 7 областка тарайт. Турарыз келди. Азыркы убакта кээ бир айылдарда, мектептерде деген себеби маданият үйлөрү жок да, клубтар жок. Анан мен көрүп калгандым бар да, мектептерде залдарында, актовый залдарында, спорт залдарында коюп атканда ошону айтып атам да. Бирок бул киного чектөө бар. 12 жаштан өйдө көргөнгө. Андан жаштар көрө албайт. Уктуңуздар, урматтуу биздин айыл жер кезиндеги биздин көрөрмандар, мына ошол Камкор киносу буйруза айыл жер кезине да жетет. Ал жакта да өзүнүн бир киносун коюшат биздин жигиттер. Анан бүгүн эми атайын ушул кечте келип, ушул кино жөнүндө бир маалымат берген сага ыраазычылык билдире элем. Азыркы убакта убакыт аябай тар, иштеп атасыңар, убакыт керек, ошонун баарына жетишип иштеп аткан командага ыраазычылык билдирели. Ушундай мыкты кинолор жарата бергиле. Биздин 7 канал ар дайым ушундай мыкты баягы тасмаларды тартуучуларын, алардын режиссерлорун колдоп келет. Бүгүн келип атайын чай үстүндө сырлашып, барлашып, маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Анан дагы бир урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин кулагыңыздарга күмүш сыр болсун. Ушул биздин берүүнү, чай үстүндө берүүнү 7 каналдан жана биздин YouTube каналыбыздан, Instagram, Facebook баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Анан азыр бизге Ырыскелди мырза айтып атат, эгерде кимден ким жакшы комментарий калтырып, бир жакшы өзүнүн ой пикирин калтырып кетсе, ушул команданын атынан ушул киного канча кишилик чакыруу? Ачык айтчы. 3 жупка деп коелу, 3 жупка чакыруу бар экен. Эгерде биздин эфирди көрүп, анан сиздерге мүмкүн жакса, өз оюңуздарды комментарийге калтырып кетиңиздер. Биз ошол сиздерге байланышып, жакынкы күндөрдөгү болуп жаткан тасмага 3 кишилик 3 билет тартылайбыз. Бир билетте 2 кишилик чакыруу. Ийгилик каалайлык. Келип тур биздин чай үстүнө сырдашуу программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Сен дагы сага да белекке берелик. Үйүңө алып барып, даамын татып, келинчең менен отуруп алып бер. Чарчаганда ысык чайдан ичип тур. Мына ушул чайдан аны бир жашнакай биздин кружкабызды белек кылалык сага. Ишиңерге ийгилик болсун.
келип тур, эшик ачык ар дайым. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн чай үстүндө сырлашуу программасында мына ошол жаңы тартылып, элге жаңыдан тартуулана турган Камкор тасмасынын жаратуучулары менен болдук. Анын режиссеру Рыскелди Замирбек уулу болду. Замирбекке да биз ийгилик каалайлык. Анан эми убакыт деген тар экен, чындыгындачы. Сүйлөшүп отура берсек болот, бирок убакыт чектелүү бизде. Эркин микрофон берейин, андан соң эфирибизди жыйынтыктайлык, Ооба, негизи бул кино дүйнөсү аябай чоң дүйнө. Бул кинонун ичине көп нерсе катылат. Музыка, сүрөт, ошондой эле адамдын ички дүйнөсүндөгү бир сезимдер. Бул кинодон бардыгын көрө аласыздар негизи. Анан убакыттан пайдаланып биздин башкы каарманыбыз Жеңиш Исманов байкебизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Биз Таш көмүрдү билесиз да. Таш көмүрдө ушундай бир коркунучтуу көпүрө бар, кыл көпүрө. Ошол жерден таш көмүрдүн жарандары өздөрү көнүп калышкан да, алар мындай өтө беришет басып. Биринчи көргөн адамга ал жер биз ошол жерде түндө тарттык. Таш көмүрдүн суусуна суу болуп, биз менен 2-3 саат кадимкидей таш көмүрдүн чоң суусуна түшүп, жана кыл көпүрөдөн жөөп араң басып өткөн жерден 100 жолу көбөйтүп айтып коеюн эми 100 жолу кайталап нары бери чуркап өтүп аткарып берди. Негизи эле бул киного тиешеси бар адамдардын баарына ыраазычылык билдиребиз. Убакыттан пайдаланып сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга рахмат. Кыргызстандыктарга 10 октябрдан баштап бардык кинотеатрлардан сиздерди күтөбүз. Балдарыңыздарга камкор болуңуздар. Рахмат Рыскелди, келип бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырлашуу программасын көрдүңүздөр. Биздин ошол өнөктөш, бизди ар дайым колдоп келген Пиала Голд чайы баарыңыздарга сунуштайбыз. Ичиңиздер, алыңыздар, даамын татып көрүңүздөр. Эң башкысы сиздерге жагымдуу маанай, жакшы рахат тартылган мыкты чайлардын бири. Ал эми биз коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.